Лондон BBC саламатсыздарбы? Дүйнөлүк жаңылыктарды баяндап Гүлнара Касманбетова. Москва Түркия анын аскер учагын атып түшүргөнүн пландалган провокация деп айыптап, Сирияда учактарга каршы ракета системасын орноторун жар салды. Өзүн ислам мамлекети деп жарыялаган топтун баш калаасы Раккадан качып чыккан аялдын башынан өткөн окуя. Лондон ар кыл маданият ордун тапкан көп улуттуу шаар. Ал 2000 жыл илгери да көп улуттуу болгону ал кездеги кишилердин ДНКсы аркылуу далилденди. Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Түркиянын орус аскердик учагын атып түшүргөнүн пландалган провокация деп сындап, Россиянын согушайын деген ниети жок экенин баса белгиледи. Учак өрткө чулганып кулаганда андан парашют менен секирген бир пилот куткарылды. Экинчи пилот жана куткарууга жөнөтүлгөн бир десант аскери курман болду. Түркия Орусиянын учагын атып түшүргөнү дипломатиялык кризиске алып келди. Соңку 50 жылда биринчи жолу НАТОнун өлкөсү орус учагын атып түшүрдү. Катапульт болгон учкучтардын бирин сириялык согушкерлер өлтүрдү дейт Орусия. Экинчиси куткарылып, Орусиянын Латакия базасына жеткирилди. Түрк өкмөтү орусиялык учак эскертүүлөргө карабай, чек аранын бурчуна 17 секундга кирип келгенин көрсөткөн картаны жарыялады. Орусиядагы өзүнүн радар сүрөтүн көрсөтүп, анда кызыл менен белгиленген учагы чек арага кирбегенин, тетирисинче көк түстөгү түрк учагы кирип келгенин белгилеген. Москвада эмоциялар кайнап турат. Бирок Путин эмне дээр экен? Ал оор кесепеттер болот деп эскертти. Экономикалык санкциялар коюлушу мүмкүн. Окуяны терең иликтеш керек. Муну жалгыз мен айтып жаткан жокмун. Бүт дүйнө билет, деди Путин. Түркия орус учагын сириялык түрктөрдү колдоо үчүн аткан болушу мүмкүн. Сириядагы Асаддын режимине каршы күрөшкөн этникалык түрктөрдү орус чабуулдары жүдөтүп жаткан эле. Өлкө аймагын коргоп жатам деген түрк президенти артында НАТО турганын жакшы билет. Ошентсе да бүгүн ал аша чаппастан келишүүчүлүк маанайда сүйлөдү. Hiç kimse bizden Унчукпай туруп калбайбыз. Чек арабыздын такай бузулуп жатышына көз жума албайбыз. Бирок биз чатактын ырбашын да каалабайбыз, деди ал. Москвада түрк элчилигине жумуртка ыргытып өч алууну талап кылышты. Анкара менен Москванын билдирүүлөрү негизинен өз калктарына багытталган. Эки президент тең өздөрүн баатыр кылып көрсөтүүдө. Бирок сабырдуулук жеңсе, жалпынын душманы болгон ислам мамлекети аттуу топко каршы коалиция жаралышын камкуулаган белгилер аларды биригүүгө үндөшү мүмкүн. Нурдеген айым бир нече апта мурун Сириядагы ислам мамлекети делген топтун баш калаасы Ракка шаарынан эптеп чыгып, Европага качкын болуп келген. Ал башынан өткөн окуяларын BBC'ге айтып берди. Каармандардын коопсуздугунан улам алардын аттары өзгөртүлгөн. Мен Сириядагы Ракка шаарында туулуп өскөм. Раккада аялдар өтө таасирдүү эле. Шаардан бир нерсе керек болсо, аялга кайрылып турушчу. Бирок өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топ келип, анын баары өзгөрдү. Топ бизди паранжа кийгиле деп мажбурлап, көчөгө эркектин коштоосу менен гана чыгасыңар деп буйрук берди. Айрым досторубуз аргасыздан топтун аскерлерине күйөөгө чыкты. Башкалары сойкулукка мажбурланды. Алар кош бойлуу аялдарын эч ойлонбой таштап кетишет экен. Экстремисттик топ аялдардан куралган атайын диний полиция бөлүмү түздү. Алар бизди көзөмөлдөп жана сабап турушат. Алар араб тилинде сүйлөбөйт, биз аларды түшүнбөйбүз. Менин эжем мыйзам тууралуу көчөдөн айтышып кеткенде, аны диний полиция же хизба күнөөлүү деп таап, көп жолу камчы менен сабалды. Эжемдин ден соолугу эч качан калыбына келбейт. Ал эми алардын саясатына каршы сүйлөгөндөр мындан да оор өкүм алышат. Айрым аялдарды сабап туруп, чөөлөргө толгон токойго таштап салышат. Менин сиңдим 20 жашта. Ал үйдөн чыккандан коркот. Апамдын жанынан чыкпай үйдө отурат. Алар Раккадан качып чыга албайт. Үйдөгүлөр радио уккандан да коркушат. Кошуналар билип калса, полицияга айтып салышат деп кооптонушат. Мен сиздерге балам бар экенин айттымбы? Ал 8 жашта. Уулум паркка ойногону барып жатат десем, көрүсө диянатчылар баламдын башын айлантып жатыптыр. Ал азыр радикал болуп кетти.
Мен ага алар менен сүйлөшпө деп айтсам, сен капырсың, сен чочкосуң деп кыйкырды. Уулум андай эмес болчу, бирок башы айланып калды. Эми ал бардык кадамдарга даяр болгондой сезилет. Айрым аялдар бийликке каршы чыкпай эле койсок болмок деп шыбырап калышат. Алар эркиндикти каалашкан, бирок куугундукка кабылып калышты. Ракка кайратынан тайып түбөлүккө өзгөрдү. Сиз көрүп жаткан BBC жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Украина Россиянын жарандык жана аскердик учактарына анын аба мекендигине кирүүгө тыюу салды. Бул тууралуу түз алып көрсөткөн өкмөттүк жыйында Украин премьер-министри Арсений Яценюк билдирди. Ал арада Россиядагы мамлекет көзөмөлдөгөн Газпром Украинага газ экспортун токтотту. Бириккен Улуттардын метеорологиялык уюму 2015 жыл парник газдары жана Эль-Ниньо шартынан улам рекорддук деңгээлде жылуу болгонун билдирди. Уюмдун докладында 2011-2015 жылдары эң жылуу 5 жылдык болгону белгиленген. Ал эмки аптада Парижде өтчү климат боюнча саммит алдында жарыяланды. Лондон байыркы Рим доорунан бери көп улуттуу шаар экени ДНК анализ менен дагы тастыкталды. Лондон музейинин окумуштуулары шаарда 2000 жыл илгери жашаган 20 000 адамдын сөөгүн изилдеп жатат. Алгачкы жыйынтык катары 4 киши жөнүндө маалымат берилди. Алардын экөө расасы аралашкан адам экен. Бирөөсү чыгыш европалык, дагы бирөөсү жергиликтүү бретон өкүлү болуп чыкты. Лондонго дүйнөнүн ар бурчунан келишет жана алардын көбү шаарга отурукташууда. Окумуштуулар 2000 жыл мурунда Лондонго миңдегендер келип отурукташканын тастыкташты. Бул 14 жаштагы кыздын сөөгү. Ал Рим империясы учурунда Лондондо жашаган. Бирок анын сөөгүнөн алынган ДНК анализи өспүрүм Түндүк Африкадан келгени далилденди. Анын көздөрү көк болчу. Ата-энеси Африкадан жоокер катары келген деп болжонууда. Кыздын тишинен алынган ДНК анализи Британия жана АКШда изилденди. Окумуштуулар Лондон шаарынын эң биринчи тургундары Африка жана чыгыш Европадан келгенин тастыкташты. It's a boom town, of course, or a boom city. Жаңы салынган шаарды коргоп, Рим империясы куруп кеткен дуалдардын жанында тарыхчы Майкл Вуд ал доордон бери көп өзгөрүүлөр болсо да, айрым нерселер ошол бойдон калганын айтты. Лондон көп улуттуу шаар жана анда көп түрдүү маданияттарды тапса болот. Ал жагдай байыркы доордон бери эч өзгөрбөй келет, деди тарыхчы. Окумуштуулар миңдеген сөөктөрдүн ДНКларын изилдеп, Лондондун тарыхын тереңирээк казабыз деп максат коюшууда. Эми спортко келдик. УЕФАнын Чемпиондор лигасында кечээ түнү Барселона Римди 6-1 эсеби менен талкалады. Премьер лигадагы кызыктуу болду. Арсенал Динамо Загребти 3-0 менен утуп, финалга чыкчу 16 команданын арасына кирүү үмүтүн бекемдеди. Бавариядагы Олимпиакосты 4-0 менен жеңди. Сингапурдун соту дүйнөлүк футбол матчтарынын жыйынтыгын алдын ала уюштурган топтун артында турат деп шектелген кишини бошотууну буйрду. Дантан 2013 жылы октябрдан бери абакта болчу. Сот анын камалышы мыйзамга каршы, ал коомго коркунуч келтирбейт деген чечимин чыгарды. Дантан айыптоолорду четке кагууда, бирок жүздөгөн спорт мелдештеринин жыйынтыгын алдын ала уюштурган деген шек менен ал бир катар өлкөдө издөөгө алынган. Жаңылыктардын соңунда, эгерде кафеге барсаңыз, официант тезирээк кызмат көрсөткөнүн албетте жактырасыз. Бирок официанттардын накта жарышын Японияда көрсө болот. Йокохамада 120дан ашын официант жарышка чыкты. Алар бөтөлкө жана бокалдарды түшүрүп жибербей, 300 метр аралыкты чуркап өтүшү керек. Тамаша шоудай көрүнгөн менен бул татаал тапшырма. Катышуучулардын көбү көтөрүп бараткан нерселерин жерге түшүрүп алышты. Официант тез кыймылдаганы жакшыбы же эптүү болушу керекпи, сиз чечиңиз. Жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касманбетова, саламатта калыңыздар.